жаш ойлоп табуучулар, урматтуу биздин илим мугалимдери, мына бүгүн 17 январь 2023 жыл бүт эл аралык жаш ойлоп табуучулардын күнү дүйнө жүзүндө белгиленип атат. Айрыкча биздин кичинекей Кыргыз мамлекетинде келечеги абдан кеңири, анда окуп аткан балдарыбыздын келечеги андан кеңири деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени илим жана техникалык прогресс бизде абдан тез өнүгүп атат. Акыркы мезгилдердеги өндүрүштө, айыл чарбасында болуп аткан өзгөрүүлөр абдан чоң ийгиликтерди жаратып атат. Мына ошол ийгиликтердин жаралышына мына биздин ойлоп табуучу балдардын эмгектери абдан чоң мааниге ээ болуп атат. Аларды тарбиялап жаткан биздин устаттар, илим мугалимдер. Мына ар бир ага эжекелердин колунан азыр мыкты окуучулар чыгып, Кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө салым кошуп атат. Мен азыр мына ушул бүгүнкү майрамыңар менен куттуктап, ар бириңерге ушу ойлоп табуучулук ийгилигиңер алга жылып, келечекте бир жакшы окумуштуулардан болуп чыгышыңарга, Кыргыз мамлекетине салым кошушуңарга тилектешмин. Урматтуу биздин окуучулар, мына биздин көптөн күткөн бүгүн жаш окумуштуулардын ойлоп табуучулардын күнү келди. Мына ушул күнгө мына ар бириңер өзүңөрдүн табылгаңар менен демонстрация кылган турасыңар. Урматтуу жаш жараткандар, бүгүнкү таныштырабыз. Ушул мына жаймаңар менен биринчи иретте куттуктайм. Силер мындан ары дагы көптөгөн жаңы табылгаларды ойлоп табуучулардан болот деп ишенемин. Менин Төрөбеков Эржан. Мен бул велосипедти жасагам. Бул бул бензин менен жүрбөйт, бул күндүн энергиясынан энергия алып иштетилет. Бензинге каражат кетирүүнүн немеси жок. Мына күндүн энергиясы топтоочу пластика экен, а? Энергия топтойт экен да. Ошонун үстүнөн дагы иштейбиз. Анан буга да кошумча окуучусумун 4-класста окуйм. Азыр биз мына роботтор жасадык. Мына роботту деңгээлге келтирип башкарыш үчүн биз экөөбүз бияктан программа түзөдүк. Мына ар нерсе бар, мына өзүңүз каалагандай эле программа түзөңөр болот. Мына солго, оңго кетиш үчүн куруп бар жогу мынага программа түзгөнгө каалап бердик. Мен 3-Шарчы Эмеков атындагы 3-Б класстын окуучусу Акматов Ибрагиммин. Өзүңүздөр көргөндө буну программа түзүп өзүм кургам, мына ушуга улаштырдык. Ушул фамилиясы ким эле? Омурбеков. Кубанали өзү тааныштырсын табылгасы менен. Амастарбы бул трактордун жасаган себеби айылда кургакчылык болуп, эгиндер көп сүйүшпөй аз болгондон, түшүм аз болгон. Ойлоп таптык. Бул эгиндерге суу берет, кокустукта эгин өрт болуп күйүп кеткен болсо, бул пожарный да болот. Эки функцияны аткарат экен да, эки функцияны аткарат. Азамат, рахмат. Каралчы райондук Кайрымса Кадаров атындагы балдар өспүрүмдөр чарбачылык борборунун чебер колдору ыйрымынын катышуучусу Абакирова Айдара. Мен ачыдан түшкөн тобурчактардан өз колум менен корзина жасадым. Бунун ичине гүлдөрдү салып, колдоп, туугандарыңыздарга, жакындарыңыздарга сувенир катары берсеңиздер болот. Мен Карабурда районунун Эдербайзек атындагы мектептин 2-Б классынын окуучусумун. Менин аты жөнүм Айбеков Алтынбек. Бул дронун жасаганын себеби бийик тоолордо учуп, добуштарды тартып, анан машина эсасына бара албаган жерлерди тарткан үчүн жасадым. Мен чоңойгондо бул дронду учурушум керек. Азыр жаш болгондуктан мен учура албай жатам. Бул менин биринчи кадамым.
Саламатсыздарбы? Бул шкатулканы жасаганда оюм мультиктен пайда болгон. Мультиктен көрүп, бул шкатулканы көрүп, анан чыныгы көргүм келип, анан ушуну жасагам. Булар талисман деп аталат. Ар бир талисман ар бир күчкө ээ, ар бир жаныбардын. Булардын бир бул жерге шекек салынып турган бир ушунун кичинекей модели бар болчу. Шкатулка 12 шкатулка 12 жаныбар демеге. Böyle çıkar. Hayır, çok hayır. Var. Ушул шкатулканын китеби, бунун ичиндеги талисмандардын ар биринин кандай күчкө ээ болгону жазылып болчу. Мында шкатулка түрүндө болчу. Шкатулка катарында жасалыптыр. Саламатсыздарбы? Менин атым Арслан Ахметбайбол. Робототехника илиминде катышам. Азыр ошол приборду жасап атабыз. Бул прибор менен үн жүзтүгү менен ушу электр тогун башкаруу менен бул светотехниканы жасап жаттык. Приборлорду ар жерден чогултуп светотехниканы жасап чыктык. Бул прибордун ишини менен тааныштырсак, бул трансформатор. Бул конденсатор, бул пристер жана бул каршылык. Ушул прибордун ичиндеги буюмдар менен биз ушул светотехниканы башкарабыз. Мен Турталиева Фатима, 9 класстын окуучусумун. Ош облусуна караштуу Каралжы районундагы Каринса Халдарова атындагы Балдар чыгармачылык борборунун кийиз кызматы илиминин катышуучусумун. Мугалимим Мирзахова Гульзада. Жана ошондой эле Аккемен чыгармасынын Нургазинин элесин кийиз бетине түшүрдүм. Мен Искендер Темурлан Абдылов атындагы орто мектебин 7-классында окуйм. Мен ушу районный жеңил автоунааны атайын ойлоп жасап чыктым. Азыркы учурда ошонун бул автоунааны азыр бардык краскалар жасап жүргүзүп берем. Бул жалаңай картондон жасалган ойунчуктардан алган экен. Koyarsın bunu, koyar. Саламатсыздарбы? Мен атым Байдылда 9 класстын окуучусумун. Буну сайма сайгычтын автоматташтырылганы, буну сайма сайганда кыйналбасын деп ушундай автомат ойлоп таптык. Убакыт үнөмдөйт да? Убакыт үнөмдөйт. Кана иштетип көрсү? Саламатсыздарбы? Биз бул кымыз